Ошон үчүн келин ким деген нерсени айтыш үчүн мен өзүмдүн апамдын сөзүн айтайын да. Мен 2-3 жерде айттым окшойт. Менин апам келиндерин 18 жашта алды, үчөөнү тең. Анан үчөөнү тең жогорку билимди окутту. Анан биз тийишип калып келиндин баласын карап турайын. Келин бошобой калып мен контрагын төлөп келе калайын. Келин академия алып келгенче мен документин тапшырып келе калайын. Анан келинге справка берип келе калайын. Анан амой десе, мынча эле жакшы көрөсүз. Эми алар окуп эле сизге эмне алып берет эми? Өздөрү эле окуй бербейби? Эми качан мүмкүнчүлүгү болгондо окуйт да деп ошентсең айтат эле да. Кыздарым, силер бактылуу болуп жашасаңар мен кубанам. Бирок келин менин тукумумдун улантуучусу. Силер бирөөнүкүн улантасыңар, тагдыр ушундай экен. Мен өзүмдүн атамдыкын эмес, атаңдын тукумун уланттым дейт да. Бул жашоонун мыйзамы, бул табигат, бул кыргыз наркы. Келин деген бул биздин болочоктогу тукум улантуучубуз. Демек келиндин кандай болмаганын ден соолугу, генетикасы, иммунитети, адеби, ыйманы, билиминин кандай болмогу сенин болочоктогу урпагың кандай болгон. Болочоктогу урпак үчүн биз эмне кылып атабыз? Россияга барып, депорт болсок да мейли деп үй салып атабыз. Болочоктогу урпак үчүн өзүбүз жебей мал кылып атабыз. Ишкерлик кыйналып күнү түнү уктабай завод, фабрикалар түптөп атабыз. Такыр болбосо өлбөстүн күнүн көрүп эшик шыпырып атабыз. Ким үчүн? Балабыз, балдарыбыздын балдары үчүн депчи. Демек, ушул келин төрөгөн балдар үчүн кылып атыппыз да. Бул тарабынан алып калганда, келин абдан чоң нерсе. Ошон үчүн келиндин келгендеги эсинен кетпейт. Келин жаман эмес, келиндин келген жери жаман. Керегем сага айтам, келиним сен ук деген макалдар, нарктар бизде жашайт. Ушу келиндин көңүлү ооруп калып, дили ооруп калып, менин балдарыма бир укум тукумуна зыян тийип кетип калбасын деп керегелерге сүйлөгөн адамдар. Бири-бирин айткан. Ошо амне келин тура калып кайненесин кетирип иймек беле, же кайненеликтен кечип иймек беле. Бул дагы ага болгон урмат сый. Азыр эле кыздарды жеңил энелери көчүрүп калып калып, мурун жеңеге тапшырма берчү, жеңенин буйругу эле. Же кызды жеткирүү, бардык алуу деген көрүндүк. Бардыгы келиндики. Бул эмне? Бул деген ошол нерсе. Тойдогу шаан, шөккөт, салт, нарк бардыгы келиндик. Ошондуктан келин болочоктогу кайнене, келин улуттун тарбиялоочусу, бир чоң кландын тарбиясын мойнуна алган, генетикасын канынан кан, кашынан каш, кирпигинен кирпик, терисинен тери берип тукумулай турган чоң фигура катары кабыл алганда, анда келин өзүн басынган сезбейт, а кайын журт аны басынтпайт.